Саламатсыздарбы, парламент жаңылыктарын биз менен чогуу көрүңүз. Жогорку кеңештеги аптанын маанилүү темаларына токтолобуз. Төрага Чыныбай Турсунбеков Нарын облусундагы суу алып кеткен аймактардын абалынан кабар алды. Маселени ылдамдатыш керек, болбосо жыл сайын жайында бара болот дейм. Депутаттар өкмөттүн түзүмүндөгү жаңы өзгөртүүлөргө добуш берди. Баардык электрондук системага өткөзөбүз, автоматташтырабыз. Жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Телеканалдарга тиешелүү болгон гана мыйзам жазып, ошону алып чыгып беребиз. Балыкчы корумдуу жолун өз мөөнөтүндө бүтүрүү аракети көрүлүүдө. Бүтүрөбүз азыр. Бир чоң көпүрө бар ал жердечи. Ошол көпүрө уже аяктап калды. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Нарын облусунун бир катар райондорун кыдырып, суу алып кеткен аймактардын абалына көңүл бурду. Катуу жаан-чачындан улам Кочкор, Нарын, Атбашы, Актала райондорунда сел ташкын коркунучу күч алууда. Айрым аймактарда турак жайларды суу каптап, жолдор бузулган. Кененирээк кийинки материалда. 14-нөн 16 июнга чейин нөшөрлөп жааган жамгыр Бишкек-Торгар-Тунаа жолунун Кочкор районунун аймагындагы айрым участоктарына коркунуч алып келген. Сайдагы суу тез көбөйүп, жолдун жээгин суу жеп кеткен. Арасында 8 точка, чоңдордон чоңу бар, майдасы бар, негизинен чоңдордон 1-3 точка эң опасный болду да, ушундай болду жеги. Тынбай жааган жамгырдын айынан Нарын областынын аймагындагы дарыялардын деңгээли бир топ көтөрүлүп, айрым калктуу конуштарды сел алып кетүү коркунучу жаралган. Нарын районундагы салкын төрө салуу жайы дагы жабыр тарткан. Суу ташкыны бул жердеги көпүрөлөрдү иштен чыгарган. Абалды жеринде көргөн Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн колдон келген мүмкүнчүлүктү пайдаланууга чакырды. Ушул жергече жок дегенде бир эки чоңураак тактай алып келип узун коюп, ичине убакыт өткөнгө жасап алгыла дейм, Мудай берем. Жок, убакыттуу жасайбыз. Тоодон түшкөн сел ушул эле райондун дөбөлүү айыл өкмөтүнө кетчү жолдогу көпүрөнү дагы агызып кеткен. Анын кесепетинен айылга болгон каттам убактылуу токтогон. Албетте, шарты кыйын, тоолуу аймак болгон Нарын областында 20 миллион сом чындап эле чоң чыгым болуп эсептелет. Ал чыгымдар карапайым калкка, мисалы айрым Атбашыда ошол алардын агороддоруна чейин кирген учурлар бар экен. Мынакей азыр көрүп атабыз, дөбөлүү айыл менен өйдөк айылдар туташтырган жолду суу алып кетиптир. Дагы бир жерде көпүрөнү алып кеткен экен, адамдар эс алып жайга өтө турган, жогору зонага таза суу келе турган жакта көпүрөлөрдү алып кеткен экен. Мунун баарын албетте биринчи кезекте биздин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эске алып, ошондой эле Токой чарба министрлиги Экофонд эске алып, биздин транспорт министрлигине караштуу жолдордун көпүрөлөрүн, бир топ жол жээктерин алып кетип аткан үчүн аларды ошол министрлик сөзсүз түрдө тиешелүү каражат берип, бөлүп берип, ошол кеткен чыгымдардын баарын кайра калыбына келтириш керек. Бул маселени мен барган айында протоколдук тапшырма берип, ал министрликтерди чакырып тапшырмабызды берип, бул маселелерди эртерээк чечип бергенге колдон келишинче жардам берет. Ал эми Атбашы районундагы Башка Айыңды айылында сел суу тосмолорунан ашып, айрым турак үйлөрдүн короосун каптаган. Бул жерде максимальный суу 15 метр куб секундка расчёттолуп жүргөн. Анан ушул жолкуда 40 куб метрден ашык суу кетти. Башкача айтканда, могу жерге батууга мүмкүн болбой калды да. Тигиндей көрүп атасыз, теги айыл өкмөттүн күчү менен салынган көпүрөнү шыпырып кеткен. Эми ал планга кирип атат. Анан бул жерде болсо ошол биздин теги МЧСтин сельхоззащита бөлүмүнүн аркылуу могу техникалар келип, мынаны калыбына келтирүү иштери болуп атат азыр. Табиаттын кырсыгы айрым суу тосмолорунун талапка жооп бербестигин ачыкка чыгарды. Сапасыз иштин айынан Актала районундагы Үгүт айылын жана андагы асфальт заводун суу каптап кетиши мүмкүн. 2008-2009 жылдары миллиондогон сомго курулган бул тосмо Нарын дарыясынын угуна туруштук бере алган эмес. Кирип кеткен айла жок акча жумшатып атабыз, тоодон жардырып таштап келип салдырып могу түптөрүнө. Муну шыпырса айылга суу кирет да, почти. Экинчи шпора кетет, анан 38 миллион аңып кетет деген маселе. Бул эми прокуратурада да тактайлы, прокуратура эмнеге кармап туруш, эмне аягына чыгарбай атты. Биринчиден аларга тапшырма берип, аларда бул иш боюнча жыйынтыгын билишибиз, угушубуз керек экен. Экинчи нерсе, жанагы мурда аталган тендер боюнча, силер айтып аткан жаңы тендер боюнча маселени ылдамдатыш керек, болбосо жыл сайын жайында бара болот. Төрага Чыныбай Турсунбеков Нарын шаарында Агахан фондунун колдоосу менен жаңы ачылган диагностикалык борбордун иши менен дагы таанышты. Аталган борбор акыркы үлгүдөгү медициналык аппараттар менен жабдылган. Мында иштеген дарыгерлердин айтымында жергиликтүү тургундар мындан ары убара болуп Бишкекке барбай, бул жерден эле көрүнсө болорун айтышат. Бул гастроскоп, ушу японский аппарат.
шаарында пока вообще гастроскоп жок болгондуктан ушул аябай бизде муктаждык көп болуп атат ушул боюнча. Ушул эле күнү Нарын областынын бардык райондорунан чогулган 200дөй адамдын катышуусунда ооз ачуу иш-чарасы өттү. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин атынан уюштурулуп, ага Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган депутаттар катышты. Парламент өкмөт түзүмүнө өзгөртүү киргизүү тууралуу сунушту колдоду. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен эми министрлер кабинетинде 2 комитет пайда болду. Мындан тышкары транспорт жана коммуникациялар министрлигинин ордуна транспорт жана жол министрлиги түзүлөт. Ошондой эле айыл чарба жана мелиорация министрлигинин милдеттери кеңейтилди. Алгач өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү маселеси тармактык комитеттин кароосуна коюлду. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү кырдаалга жараша аткаруу бийлигинин ишин оптималдаштыруу үчүн өкмөттүн түзүмүнүн өзгөртүлүп жатканын билдирди. Өкмөттүн программасы боюнча төмөндөгүдөй өзгөртүүлөрдү кийирүү сунушталды. Биринчи, геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттин базасында мамлекеттик өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетин түзүү. Экинчи, мамлекеттик байланыш агенттигинин жана өкмөттүн электрондук башкаруу борборунун базасында мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетин түзүү. Үчүнчү, айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функцияларын тамак аш өнөр жайын өнүктүрүү боюнча кошумча функциялар менен кеңейтүү менен аны айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги катары кайра түзүү. Төртүнчү, транспорт жана коммуникациялар министрлигинин коммуникация функциялары, мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети көрүп берилгенине байланыштуу аны транспорт жана жолдор министрлиги катары өзгөртүп түзүү. Премьердин ырасташынча мында бир да штат көбөйбөйт жана бюджеттен кошумча каржы талап кылынбайт. Кайталоолорду, дублированияны жок кылуу маселесин мындан ары да мен сунуштайт элем, сиз карап чыксаңыз. Талкууда эл өкүлдөрү суроолор менен бирге сунуш пикирлерин айтты. Депутат Өмүрбек Бабанов экономика жана инвестиция министрлигин түзүүнү сунуштады. Ал кадрларды тандоо маселесине өзгөчө көңүл буруу керектигин кошумчалады. Структураны кандай кылып жазса да болот. 5 министрби, 12 министрби. Бирок кадр маселесин Сооронбай Шарипович бүгүнкү күндө парламент сизди колдоп атат. Президент 100% колдоп атат. Сиздей шартты мурунку экс-премьерлер түштө көрбөгөндөй шарт түзүлүп атат. Ошон үчүн эч нерседен коркпой туруп кадр маселени коюшуңуз керек, чечишиңиз керек. Сиз бүгүн министрлерди кетирсеңиз коалиция бошобойт. Таркабайт коалиция. Коалициядан ал сунушталдыбы, башка партиянын сунушту, анда карабай эле татыктуу министрлерди коюш керек. Бир катар депутаттар Энерго холдингдин тагдырына да кызыкты. Энерго холдинг жаңында эле түзүлдү. Азыр ушул мамлекеттик комитеттин астында болобу, же бул өзүнчө болобу, ушул жөнүндө айтсаңыз. Комитет бул жеги саясат жүргүзөт, энергия саясат жүргүзөт. Бул сүйлөшүүлөр жүргүзөт, мыйзамдар боюнча иштейт, токтомдор боюнча иштейт. Ошол энергия тармагында толук шартты түзөт да. Энергия холдинг бул чарбачылык иш менен иштейт, толук чарбачылык иш менен. Тармактык комитет өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү сунушун жактырган соң маселе парламенттин кароосуна чыгарылды. Мына сырттан келген инвестор, сырттан болбой мына ички инвесторлорубуз дагы ошо аэропорттон баштап биздин ошол коррупциянын бардыгын түрүн көрөт да. Ошол чегарачы кызмат, милиция кызматкери, башка тармактарда. Мына биз сиз тапшырманы берсеңиз, ар бир ведомствого ревизия кылып чыксак, ошол положенияларды. Премьер-министр маалыматтык технология жана байланыш агенттигинин түзүлүшү менен коррупциянын деңгээли түшөт деп ишендирүүдө. Жалпы коррупция менен күрөш токтотобуз. Ушул комитет түзүп туруп, баарды электрондук системага өткөзөбүз, автоматташтырабыз. Жанакыл мамлекеттик чиновник менен мамлекеттик кызматта муктаж болгон адамдардын контактын жок кылуу маселеси туруп атат. Комитеттин түзүлүшү өтө туура болгон. Өтө туура болгон. Негизги жер казынасын иштетүү бул келечектеги кыргыз мамлекетинин экономикасын алдыга жылдыруудагы негизги локомотив катары биз иштетишибиз керек да. Негизги саясаттагы өз негизи ушул өнөр жайга өтө жер казынасычы баягы байланышкан тармакта. Ошондуктан биз колдойбуз. Пленардык жыйында депутаттар өкмөттүн түзүмүнө өзгөртүү кийирүү өз жемишин берет деген үмүт менен колдоп берди. Макул 96, каршы 3, баары 99, каттал 108, токтом долбоору кабыл алынды.
Мыйзамдардын аткарылышы боюнча кандай иш-аракеттер көрүлүүдө? Же демилгеленип колдоо тапкан мыйзамдар канчалык деңгээлде максаттуу аткарылууда? Жогорку кеңештин отурумунда 2011 жылдын 1 январынан тартып 2016 жылдын 1 мартына чейинки мезгилде Кыргыз Республикасынын мыйзам базасын инвентаризациялоо боюнча аткарылган иштер жөнүндө өкмөттүн маалыматы угулду. Теманы кабарчы улантат. Ар бир кабыл алынган мыйзамдардын, токтомдордун артында аны иштеп чыккан адамдар жана алардын көйгөйлөрү турат. Бирок ошол тапшырылган мыйзамдарды аткарууну кечеңдетүү же ченемдик укуктук актыларга сапаттуу көңүл бурбагандык бир топ кемчиликтерге алып келүүсү мүмкүн. Ушуга байланыштуу бүгүнкү күнү көтөрүлүп жаткан маселе өтө актуалдуу болуп эсептелет. Жана ушул маселе боюнча өкмөт жүргүзүп келген иштерге кыскача токтололу. Биринчи кезекте ченемдик укуктук акттарды толук жана сапаттуу инвентаризациялоо үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан ведомстволор аралык комиссия түзүлгөндүгүн белгилөө зарыл. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо маселеси көп убакыттан бери көтөрүлүп келет. 2001 жылы ченемдик укуктук актыларды көзөмөлдөө боюнча өкмөттүк комиссия иштеп баштаган. Ошону менен бирге эле бүгүнкү күнгө өкмөт тарабынан 2011 жылдан 2016 жылга чейинки мезгилде биринчи этаптын алкагында 800 мыйзам кылдатталдоодон өттү. Анын ичинде 288 мыйзам боюнча 738 ченемдик акты кабыл алынып, дагы эле 45 мыйзам боюнча 77 ченемдик укуктук акты кабыл алынган. Өкмөттүн мыйзамдарды аткарууга болгон иш-аракеттери айрым эл өкүлдөрүнүн суроосу менен коштолду. Акыркы убактарда саны өсүп жаткан өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктарды токтотуу жаатындагы мыйзамдуулукка депутат Руслан Казакбаев кызыкты. Балдар кодекс алынгандан бери комиссиялар түзүлүш керек эле. Канча комиссия түзүлдү? Кайсы жерлерде канча кайрылуу болду? Жана канча үй бүлөгө же канча балабызга жардам берди? 2015 жылы республика боюнча балдар иштери тууралуу комиссиянын 899 отуруму болгон. Мында 6650 балдарды коргоо боюнча жеке пландары жана 2000 үй бүлө менен иштөө боюнча жеке пландары каралган. Мындан сырткары өлкө коопсуздугуна багытталган мыйзамдардын иштөө тартиби, чек ара көйгөйлөрү дагы ортого салынды. Ошо чек-арада жашаган элдер кайтарып турат ошончо. Эгерде өзгөчө ал жер кооптуу жерде турат да. Анда ошо кооптуу жерде турган элдерге ушу миграция кетип калбаш үчүн компенсация төлөп бербейсиз анда. Ал жерде социалдык пособияны кандай алыш керек, айлыктары кандай болуш керек, пенсиясы кандай болуш керек, анан башка дагы мыйзамдар менен корголгон укуктар кандай болуш керек, ошонун баары каралат да. Айрым депутаттардын пикиринде саламаттыкты сактоо жаатындагы мыйзамдарды да көзөмөлдөө керек. Баланын жана эненин ден соолугун жакшыртуу максатында байытылган ун жана витаминдер менен камсыздоону колго алуу зарыл. Бүгүнкү күндө ушул мыйзамдын иштеши 18 гана пайыз деп аныкталып атат. Бул мыйзам менен биздин балдардын, аялдардын витамин жетишсизлигине байланыштуу акылы кем, ден соолугуна ушунчалык терс көрүшүнүн негизинен өсүш келечегине мындай балта чабылып атат. Өзүңүз айткандай акыркы жылда Казакстандан келген ундардын дагы кээде байытылбагандыгы байкалган. Бирок өткөн жылдары Казакстан дагы өздөрүнүн биринчи сорттогу ундарын байытуу боюнча атайын программа кабыл алгандыгы үчүн Казакстандан азыр керектүү түрдө ун келип атат деп ойлойм. Муну менен катар эле спорттук медицинаны жакшыртуу боюнча атайын мыйзамдар көңүл сыртында калгандай дейт эл өкүлдөрү. Өлкө намысын коргогон айрым спортчулар көзөмөлдүн жоктугунан керектүү делинген мелдештерден четтетилген учурлар бар. Спорт медицина тармактарын өнүктүрүшүбүз керек. Медициналарды ушу спорт медициналык өнүктүрбөсөк, биздин спортсмендерге bundan ары келечегине ушундай бир жака олимпиадага илешпей калыш өтө кыйын болуп турат да. Ушуну көңүл буруп, ушул жака да карап койсоңуздар. Азыркы аракеттеги мыйзам боюнча соттолгон адам укук коргоо кызматкери болуп эмгектене албайт. Ал эми туугандары, ата-энеси сот жообуна тартылса, жумушка орношпойт деген негиз жок. Бирок укук коргоо органдары мурдагы жоболор менен иш алып барышууда. Мыйзамда так жазылып турат. Өзү жөнүндө кызматка кире турган кандидаттын соттоолугу алынганына же жоюлганына карабастан кызматка кире албайт деп. Ал жерде ата-энеси же тайта-тайнеси же кайната-кайненеси жөнүндө сөз жок. Жобо мыйзамыдан күчтүү болуп иштеп атат. Бул эмнени айтат? Ушул убакка чейин Советтер Союзунан бери биз Кыргызстандын мыйзамына жобону шаракеш келтирген жокпуз.
Ал эми коррупция менен күрөшүү боюнча бир катар мыйзам долбоорлору иштелип чыккан менен алардын аракети байкалбастыгына эл өкүлү нааразы. Антикоррупционный экспертиза канча мыйзамга болду? Канчасын силер фильтрледиңер? Качан иштейт? Эгерде биз ушул мыйзамдарга көңүл буруп, ушул тармакты алгылыктуу иштебей турган болсок, бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүү таптакыр алдыга жылбайт. Биз биринчи мыйзамдарды фильтрлеп алышыбыз керек. Жыйын соңунда мыйзамдарды инвентаризациялоо жана аткаруу боюнча иштин ийгиликтүү болушу үчүн өкмөт менен жогорку кеңештин өз ара байланышта болуусу чоң мааниге ээ экендиги айтылды. Ал эми Кыргыз Республикасынын мыйзам базасын инвентаризациялоо боюнча токтомду жогорку кеңеш кабыл алды. Ал эми айрым мыйзамдар адатта парламенттин ичинде эле эмес, тышында дагы катуу талаш-талкууларга себеп болот. Алардын бири жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу долбоор биринчи окууда жактырылды. Демилгечилердин бири Кожобек Рыспаевдин айтымында, бул мыйзам телеканалдарга гана тиешелүү болот жана мамлекеттин маалымат коопсуздугун сактоого багытталган. Бул долбоор жогорку кеңештин сайтына жарыялангандан бери эле талаш-талкуулар токтобой келет. Алгач мындай өзгөртүүлөр Азаттык, BBC сыяктуу радиолордун уктурубай калышына алып келет деген сындарды жараткан. Телеканалдар гана ылайык болуп чыгып атат, ошон үчүн бу жерде Азаттык менен BBC бу жерде эч кандай тиешеси жок. Муну задевать эткен жокпуз, урматтуу депутаттар. Эгерде ошондон беспокоиться этип, ошого тийип калат деген депутаттар болсо, туура түшүнүңүздөр. Мыйзам долбоорунун авторлору коомдук сын-пикирлерди эске алып, экинчи окууда документке олуттуу өзгөрүүлөр киргизилерин убада кылышууда. Бул мыйзам Кыргызстандагы сөз эркиндигине эч кандай кесепетин тийгизбейт дешет алар. Телеканалдарга гана тиешелүү кылып бердик. Сиз ойлоп атат окшойсуз, баягыдай эле мурункусун эле кабыл алып алып, ошо ойдон кетет го деп. Кудай буйруса экинчи окууда көрөсүздөр. Мен ушул трибунадан айтып коеюн. Телеканалдарга гана тиешелүү болгон гана мыйзам жазып, ошону алып чыгып беребиз. Анткени менен талкуунун жүрүшүндө өлкөдө 300гө жакын телеканалдар иш алып барышат. Алардын баарына чектөө коюлса, сөз эркиндигине доо кетет деген пикирлер дагы айтылды. Ал бул мыйзамдан эч кандай улуттук коопсуздукту коргобойт дагы, популисттик, ишке ашпаган, бир туура эмес, баарыбыздын аброюбузду кетире турган мыйзам долбоору. Алмамбет мырза, абайлап сүйлөңүз. Мен адресиме сүйлөгөндө адыраңдашты мен да жакшы билем. Популисттик деген сөзүңүздү артка алып сүйлөңүз. Мен популист болгон эмесмин. Биринчиден, анан берде баарын жабабыз деген сөзүңүздү артка алыңыз. Жабабыз деген эч ким сөз кылган жок. 60% Кыргызстан жарандары алсын, 35% чет элдик жарандарга тиешелүү деп берип атабыз. Жабабыз деген сөздү сиз ойлоп чыгарбаңыз. Сөз арасында бул мыйзам долбоору Орусиядан көчүрүлгөн эмеспи деген кескин суроолор дагы берилди. Өзүбүз башка мамлекеттин мыйзамын көчүрүп атсак, анан коопсуздук тууралуу сөйлөсөк болобу? Бир мамлекеттин мыйзамын көчүрүп, Кыргыз мыйзамы кылып сиз киргизип атсак. Мен көчүрүп аткан учурду көрсөңүз, анда доказать этип айтып. Бул Орусиянын мыйзамы көчүрүлгөн да, Кожобек мырза. Сиз бул Орусиядан көчүрүлгөн 100%. Башкы мыйзамды дагы Өмүрөк Черкеев жазып атканда эл аралык тажрыйбаларга таянып жазган. Анда көчүрү деп айталыбы? Эми мына мен колумда бул смартфон турат да. Бүт дүйнөдөгү эмне болуп аткан маалыматтын баардыгын ала алабыз. Демек анда биз iPhone'ду, Samsung'ду көтөргөнгө, планшеттерди көтөргөнгө дагы тийип алабы мындай? Facebook'tu жаап салалы, Twitter'ди жаап салалы. iPhone'уңду көтөрө бер каалашыңча, бул телеканалдарга тийишүүлүү. Мага сен 5ти көтөрүп ал. Ошондой эле интернет, социалдык тармактар сыяктуу расмий түрдө таанылбаган медиа каражаттарды эмне кылабыз деген маселе дагы көтөрүлдү. Интернет аркылуу уже телевидение болуп калды да. Аларды кантип көзөмөлдөйбүз? Интернетти СМИге киргизген жокпуз. Бул жерден интернет жок. Интернет боюнча өзүнчө мыйзам алып чыкса болот. Өз кезегинде Өрбек Бабанов мыйзам долбоорун биринчи окууда колдой турганын билдирди. Бирок экинчи окууда ал телеканалдарга гана тиешелүү деген сунуш өзгөртүүсүз калышы керектигин айтып, азыркы мыйзам долбоору чийки экенин эскертип өттү. Экинчи окууда биз официалдуу түрдө сүйлөштүбүз. Бир гана телевиденияга тиешеси болот. Ошондо 51-49 болсун, 51 Кыргызстандын жараны, 49-у чет өлкөлүктөргө алганга мүмкүнчүлүк. Рекламага, тиги буга тиешеси жок. Ошонун баарын четке кагып туруп, ушул мыйзамды ошондо өзгөртүүнү болсо, экинчи окууда биз колдойбуз. Экинчи окууда бул өзгөрүү болбосо, биз бул мыйзамга каршы чыгабыз. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Ага каттоодон өткөн 109 депутаттын 79-у макул, 30-у каршы добуш беришти.
Темага улай кесиптешим Канат Курманбеков талашка түшкөн бул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Жыргалбек Турускуловдун маекке тартты. Биз андан маалымат коопсуздугун чыңдоо аракеттери жана сөз эркиндигине доо кетириши ыктымалбы деп сурадык. Саламатсызбы, Жыргалбек Күрүчбекович, мына массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун кечээ биринчи окууда колдоп бердиңиздер. Буга чейин дагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын тегерегинде кызуу талкуу коомчулукта жүрүп келди. Оппозициялык маанайдагы фракциянын депутаты болсоңуз дагы биринчи окууда колдоп бердиңиз. Ага эмне түрткү болду? Фракциону чечим кабыл алганбыз. Бул биринчи окууда колдоп беребиз деп. Анан экинчи окууда бул кошумча алымчалар менен ал позициянда айтылды. Ошон үчүн биздин фракция бардыгы тең колдоп беришти. Маалымат коопсуздугун мындан башка жолдор менен деле көзөмөл кылса болбойт беле? Сөзсүз эле ушундай мыйзамды кабыл алыштын зарылдыгы барбы? Кечээкү мыйзамдын долбоорунда 35% чет элдик үлүшү болуш керек, 65 кыргызстандык болуш керек деп атасыздар. Бул туура нерсе, буга жөн эле чуу көтөрүлгөн туура эмес да. Бул жерден мына коомчулукта массалык маалымат каражаттары дагы айтылып атат. Бизге инвестиция, акча булактары токтоп калат. Мен буга туура эмес деп айткым келет. Анткени бул жерде жазылган жок да. Бул жерден 100% акчаны инвестиция кыла берсе болот чет өлкөлүктөр. Бирок мына биздин өлкөбүздүн коопсуздугу үчүн мына Кыргызстан жаранындагы үлүшү болуш керек. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрүнүн пикирлеринде өзүңүздүн айрым кесиптештериңиз бул мыйзам долбоору сөз эркиндигин чектейт деп айтып чыгышты. Ушуга негиз барбы? Башында концепциясы бул мыйзамдыкы чындыгында чектөөлөр көп болчу. Ачык айтышыбыз керек. Ошон үчүн башынан баштап коомчулукта массалык маалымат каражаттарда өтө чуу көтөрүлгөн маселе болуп кетти. Бул жерден чектөөлөр көп болчу. Азыр бирок кечээкү мына палатада Рыспаев Кожобек коллегам даана түшүндүрүп берди. Экинчи алып келген вариантында мына аны сиздер да күбө болосуздар, коомчулук күбө болот. Бул жерден мен ойлойм мынчалык кызуучу болбойт деп. Ушу биздикиндей эле практика коңшу өлкөлөрдө барбы? Мисал айтканда эле Кошмо Штат, Америка мына 25 үлүш чет элдик жаранга, өзлөрүнүкү мына 75 болот. Японияда 20% түзөт. Мына биздин алыс эле кетпей эле болчу, Казакстан мамлекетинде 20% чет элдик жарандын үлүшү түзөт. 80% Казакстан жараны түзөт. Демек сиздин пикириңизде аталган мыйзам долбоорунан кооптоонун зарылдыгы жок экен да. Азыр мен ойлойм экинчи окууга алып келгенде оңоп түзөп, даана тазасын алып келгенде коомчулукта мындай деле кооптонуу болбойт. Тармактык комитеттин депутаттары бул аптада өлкөдөгү бир катар стратегиялык жолдордогу маселелерди жеринен көрүштү. Аны менен катар буга чейин чыр чатактар менен коштолгон Ысык көл Корумдуу Шакек жолунун курулушуна көзөмөл салынды. Сосновка салмак габаритти көзөмөлдөөчү пункт. Жолчулардын айтуусунда мында бир айда 2000ден ашуун оор жүк ташуучу унаа өтөт. Бирок алардын бир кыйласы көзөмөлдөн качып, буйтап кеткен учурлар болот. Бөлөк машина перегруз кылат да. Өтүп туруп, нар жака кайта жүктөп. Ушундай случай болгон. Гайдыга катышып, чогуу рейд кылдык. Алай. Бирок оор унаалар бул мобилдүү таразадан качып кутулуусу мүмкүн эмес. Албетте, эгер текшерүүчү топ кааласа. Салмак көзөмөлдөөчүлөр депутаттарга мобилдүү таразанын иштешин көрсөттү. Жана токтобой, качып кеткен, АБСке кеткендер, көмүр менен былтыр аябай катуу иштедик. Ошолор үчүн аябай эффективдүү тараза экен. Любой жерге түшүгө коюп туруп тартабыз. Андан ары транспорт комитетинин мүчөлөрү Бишкек Ош каттамынын суу самырдагы тилкесинин абалын көрдү. Бишкек Ош жолунда акыркы асфальт салынганына 16 жыл болду. Өзү гарантия 11 жылга берилген. Ошондо интенсивность 2200 болчу. Азыр 4100 4200ге чыгып атат. Эки эсе интенсивность өстү, а срок службы естественно эки эсе кыскарат да. Ошондо 16 жыл болду. Эми могу жолго бирге бөлүнүп турат акча, туурабы? Туура. Эми кичинеде өткөзбөйт. Тендер. Эмнеге? Эми могу жаз бүткөндө, жай бүткөндө өткөзөсүңөр.
Акшында саласың. Көчмө жыйында депутаттар Суусамырдагы асфальт бетон заводунун иши менен да таанышты. Ошондой эле Көкөмерен дарыясында курулуп бүтпөй жаткан көпүрөнү да көрүштү. Көпүрөнүн бүтүшү үчүн 32 миллион сом керек. Бирок курулушка жылда салынган каражат жылда агып кетүүдө. Жылына 3 миллиондан каралса, эмне муну 10 жыл курабыз. Жылына салган акча суу киргенде алып кетет, анда жөн эле акчаны ырып берилди. Турабы? Аял болсо кыйналып атат. Депутаттар Суусамыр аркылуу Нарын облусуна өтүп, түндүк түштүк жарыш жолунун курулушу менен да таанышты. Арал Кызыл Жылдыз участогунда асфальттын экинчи катмары төшөлүүдө. Долбоор жетекчиси Кубанычбек Мамаев иш белгиленген графиктан бир аз аксап жатканын, бирок жакында жетишип барарын билдирди. Жер иштери 60% негизинде бүтүп калды. Көпүрөлөр азырынча bir 15-20% түзүп атат. Анан экинчи фазасын былтыркы жылы биз августта баштаганбыз. Андан соң эл өкүлдөрү аймактарды кыдырып, Чолпон Атага чейин барды. Мында алар ат майдандын курулушу кызуу жүрүп жатканына күбө болду. Архитектура жана курулуш агенттигинин жетекчиси Турдубек Мамбетовдун айтымында, реконструкция ишин Азат корпорациясы жүзөгө ашырып, жумушчулар күнү-түнү иштешүүдө. 10 000 орунга ылайыкталган ипподромдун жалпы наркы 1 миллиард 300 миллион сом деп бааланган. Бүгүнкү күнгө чейин 680 миллион сом өздөштүрүлдү. Өкмөт өкүлдөрү бул Борбор Азиядагы эл аралык стандарттарга жооп берген алгачкы ат майдан болорун белгиледи. Очень замечательно то, что именно Жаңы курулуп жаткан ипподром мени абдан суктандырды. Укмуш сонун оригиналдуу улуттук долбоор менен курулуп жатат. Бул жерде архитекторлордун, куруучулардын, жумушчулардын эмгегин баалап коюш керек. Алар 15 августка чейин ипподромду куруп бүтөбүз деп катуу аракет менен иштеп жатышат. Көчмө жыйындын башкы максатынын бири бул курулуп жаткан балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун абалын көрүү эле. Лонгхай Кытай компаниясы шакек жолду курууну улантууда. Өз убагында тапшырабыз дейт. Бирок бизди өкүндүргөн жолдун баарын казып коюптур. Мына жакында туристтердин келиши күтүп атат. Алар келсе ыңгайсыз абалга алып келчүдө болуп атат. Булардын бизде айтканыбыз ушу убагында турбаларды, жолдорду жөнүнөн казып койбой, казар менен кайра ордуна коюп койсо жакшы болмок. Мында 70 чет элдик 500гө чукул жергиликтүү жумушчулар иштеп жатат. Реконструкция 2 этапка бөлүнгөн. Биринчи этаптагы Табынчы Чолпон Ата жолун 31 августка чейин колдонууга берүү пландалууда. Ал эми балыкчыдан корумдуга чейинки тилкеси келерки жылдын аягына чейин бүтүшү керек. Көп жерлерде ручной жумуштар бар экен, даже кол менен кылына турган жумуштар кылынган жок. Өз көзүбүз менен көрдүк. Бүтүрөбүз азыр ал жерде бир чоң көпүрө бар ал жердечи. Ошол көпүрө уже аяктап калды. Депутаттар барган Ысык көл кемечилиги ишканасында бир топ көйгөйлөр бар. Көл аркылуу жүк ташуу унаага караганда алдаганча арзан. Бирок облустагы ири ишканалар бул компаниянын кызматынан көп пайдалана бербейт. Ишкана жетекчиси Таалайбек Мукашев бул маселени чечүүгө депутаттардын көмөктөшүүсүн өтүндү. Кыргыз-Камыл-Союз мамлекеттик ишканасы өткөргөн тендерде жеңүүчүлөр кайсы транспорт менен ташуусу белгиленген эмес. Жөн эле көмүр доставка баасы эле көрүлөт экен да. Ошондуктан көп фирмалар өзлөрүнүн машинебиз, биздин машиналар токтоп турбасын деп эле трасса менен жол менен ташып атышат да. Бирок негизи тариф, суу менен ташуунун тарифи 2,5 эсеге чейин автотранспортко арзан. Азыркы учурда Ысык көл кемечилигинде жүк ташуучу кайыктардын 4-өө гана сүзүп жүрөт. Калганы токтотулган. Кеме менен баржалар бул жерде турат. Ушул азыр бир теплоход, 2 баржа менен иш алып барып атабыз. Көчмө жыйындын алкагында Жумгалда жана Балыкчыда коомдук угуулар да өткөрүлдү. Анда темир жол куруу тууралуу мыйзам долбоору талкууланып, 2-3 окууда жактырылды. Мындан тышкары эл өкүлдөрү калктын көйгөйлүү маселелерин укту. Жыйынтыгында депутаттар аткаруу бийлигине тиешелүү тапшырмаларды берип кайтты. Парламентте дагы кандай жаңылыктар болду? Кезек апта хроникасында. 20 июнь дүйшөмбү Чолпон Ата шаарында Жогорку Кеңеш менен КМШ парламенттик аралык ассамблеясы тарабынан уюштурулуп, акыркы жылдары салттуу иш-чарага айланып бараткан шериктештик балдары эл аралык маданий агартуу форуму өттү. Орусия, Казакстан, Тажикстан, Беларусь, Азербайжандан келген балдар катышкан иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жана КМШ парламент аралык ассамблеясынын кеңешинин башкы катчысы Алексей Сергеев баш болгон КМШ өлкөлөрүнүн парламент мүчөлөрү келишти. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн
балдарын bir araya alıp gelip bir жерге başlarını biriktirip bir-biri менен өздөрүнүн оозлорунан бири-биринин өлкөсү жөнүндө билип, үйрөнүп, анан айтып беришип, жакындашып, ошол өлкөлөрдүн ортосундагы достук атмосфераны, достук маанайды күчөтүү максатын көздөйт. Бюджет жана финансы боюнча комитетинде бюджеттин насыя каражаттарын берүү жана кайтаруу тартибин кайрадан ыратташтырууга багытталган бюджеттик насыя берүү жөнүндө мыйзамдын долбоору каралып, концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет Кыргыз Республикасынын жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитети ички жер которуу жөнүндөгү мыйзамга кошумчаланып жаткан өзгөртүүлөрдү 3-чү окууда колдоду. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз өкмөтү менен Япония өкмөтүнүн ортосундагы алмашуу ноталарынын долбоору жана адам ресурстарын өнүктүрүү боюнча стипендиялык программа долбоору боюнча грантты Япония өкмөтү тарабынан Кыргыз өкмөтүнө берүү жөнүндө гранттык макулдашуунун долбоорун жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет Кыргыз Республикасынын премьер-министринин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн түзүмүн өзгөртүү жөнүндө сунушун жактырды. Отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинде депутаттар тобу тарабынан иштелип чыккан энергетика жөнүндө мыйзам долбоору каралып, анын концепциясын парламенттин кароосуна алып чыгуу чечими кабыл алынды. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет жеңилдетилген насыя берүү аркылуу өлкөнүн айыл чарба тармагынын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу максатында иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун карады. Төрага Чыныбай Турсунбеков борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн өлкөдө тең шайлоо укуктарын камсыз кылууга кошкон олуттуу салымдары жана Кыргыз Республикасында ачык айкын шайлоолорду өткөргөндүгү үчүн жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйлады. 22-июнь шаршемби Жогорку кеңеш жыйынында Кыргыз Республикасынын премьер-министринин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн түзүмүн өзгөртүү жөнүндө сунушу боюнча токтом кабыл алынды. Терроризм жана экстремизмге каршы аракеттөнүү жаатында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун парламент экинчи окууда колдоду. 23-июнь бейшемби Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын шайлоолор жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрү шайланды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Эске салсак, БШКнын азыркы курамынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2016 жылдын 4-июлунда аяктайт. Парламент 2015 жылдагы Кыргызстандын Улуттук банкынын иши жөнүндө Улуттук банктын төрагасынын отчетун угуп канааттандырарлык деп тапты. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун Жогорку кеңеш кабыл алды. Судьялардын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору колдоо тапты. Кыргыз Республикасында гидрометеорология иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун депутаттар биринчи окууда жактырды. Судьяларды тандоо боюнча кеңеш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууда колдоо тапты. 24-июнь жума КСДП парламенттик фракциясында билим берүү боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоору талкууланды. Ага ылайык жогорку окуу жайларына төлөнүүчү контракттык акылар улуттук валютада болуусу керек. Ал эми чет элдик жарандыгы бар студенттер өлкө аймагында жүгүртүлүүчү чет элдик валюталар менен төлөсө болот. Өнүгүү прогресс фракциясынын жыйынында фракция лидери Бакыт Төрөбаев фракциянын 2015-16 жылдардагы ишмердүүлүгү боюнча маалымат берди. Өнүгүү прогресс фракциясы 8 ай ичинде 24 жыйын өткөрүп, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү үчүн социалдык экономикалык маселелерди камтыган 108 чечим кабыл алган. Фракциянын дарегине 1570 кат келип, анын 1300-үндө жооп кайтарылган. Жалпысы 35 мыйзам долбоору каралып, жогорку кеңештин кароосуна сунушталган. Фракция лидери мындан башка да бир катар маселелерге токтолду. Депутат Таалайгүл Исакунова тарабынан демилгеленген үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзамдын долбоору боюнча коомдук угуу өткөрүлдү. Ага бир катар эксперттер менен коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Коомчулукка адилеттүүлүктү жана жакшылык кылууну орнотуу аталышындагы тегерек стол Баткен жергесинде уюштурулду. Жолугушуу кечеге жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова да катышып кайтты. Иш чарада мектеп окуучуларынын жана жаштардын диний сабатсыздыгы талкууланды.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Алтынай Өмүрбекова Эркин тоо басылмасынын 25 жылдык мааракесине катышты. Гезит жамаатын ишмердүүлүгү менен куттуктаган вице-спикер парламент атынан акчалай сыйлык тапшырып, иштерине ийгилик каалады. Жыл башында жер үлүшүнө карата социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө мыйзам коомдук наразылыкты пайда кылып, анын аткарылышы убактылуу токтотулган эле. Өкмөт жана депутаттардын сунушу боюнча эми күзгө чейин электиктердин жашоо шартына зыян тийгизбей турган, ошол эле учурда пенсиялык камсыздоону жакшыртуучу документ даярдалышы керек. Маселе агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинде жана биргелешкен фракция жыйынында каралды. Мыйзам долбоору жер участогунун аянтына жана айыл чарба жерлердин түрүнө жараша камсыздандыруу төгүмдөрүн аныктоо максатында сунушталып жатат. Ошондой эле камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдө баарына тең бирдей шарттарды кароого багытталган. 95% жана 1 миллион 222 миң кишибиздин 95% ошол 50 сотукка чейин жери бар адамдар экен да. Мына ошолордун баары тең 1 сотук менен мисалы үчүн 2 гектар бирдей болуп калган да мурунку мыйзамда. Ошон үчүн биз аны бөлдүк. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. 13 категория бөлдүк. 13 категорияда дагы биз муну мурункудай эле кылдык. Мурун жер салыгына чектелген эски мыйзам боюнча жер салыгынын чени бирдей болсо, муну дагы биз өнүккөн мамлекеттердин тажрыйбасына эске алып, баары бир биз ошондой багытта өсүшүбүз керек деген ой менен дагы биз ошол орточо айлыкка байлап атабыз. Орточо айлыкка байлап атабыз. Ошо региондордо муну стат комитети берет. Мурункудан айырмаланып, азыраак жер үлүштөрү бар дыйкан фермерлердин кызыкчылыктары эске алынат. Төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнө жараша пенсиялык камсыздоо деңгээли өсөт. Муну менен катар эле жер үлүшү бар. Бирок эч жерде иштебеген жарандарга дагы пенсия төлөө маселеси так жазылган. Жери бар, жер үлүшү бар. Пенсионерлер ушул тарифтерди төлөйбү? Экинчиси, инвалиддер өзүн өзү бага албайт деп мамлекет аларга социалдык пособие берип атат. Алардын жер үлүшүнө ушул тарифти төлөтүү логикалык жактан туурабы, туура эмеспи? Үчүнчүсү, албетте биздин эң чоң армия болгон бул мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде мугалим, врач жана башкалар. Алар айлык аркылуу соцфонддо ай сайын сиздерге көп өлчөмдө төлөп атат. Пенсионердин өзүнүн 2 категориядан 2 жактан тең бошотуп атабыз. Жери барды дагы, соода түйүнү барды дагы. Анан жанагы инвалидтер ал төлөбөйт. Биздин мыйзам боюнча мурун деле төлөчү эмес, азыр деле төлөбөйт. Анан үчүнчүсү, жанагы иштеп жаткан мугалимдердин жери болсо, же айыл өкмөттө иштегендердики муну чыгарып салалы деп биринчиден ойлогонбуз, экинчиден азыр дагы бир убакыт беришиңиз керек деп ойлойбуз. Себеби дегенде канча киши иштеп, канча киши ошо жерден төлөп атат, анан айлыгынан төлөп атат, дагы чыгаралы. Себеби дегенде эми иштеп аткан ден соолугу чың киши мугалим болуп иштеп атса, көп болсо 7 сом, 8 сом айлыгынан болобу, же жердин өзүнөн алган түшүмдөн болобу төлөп койсо, мен ойлойм, кийин деле өзүнө кошумча акча болот. Аны чыгара турган болсок, анда чоң категорияда эл чыгып кетеби деген ойдо болуп атабыз да. Ошон үчүн сиздер туура түшүнүп кабыл алып койсоңуздар. Мыйзамда сунушталып жаткан 13 градациянын киргизилиши менен жерлерде камсыздандыруу төгүмүн төлөө кандайча жүргүзүлөрүнө эл өкүлдөрү кызыкты. 1 гектар жерге кайракка канча төлөнүп калат, ошондо мисал пример катары айтып берсеңиз, сугатка канча төлөнөт? Кайрак жер менен суу жатпаган жерлер мисалы үчүн 10 сом деп атпайбызбы? 1 сотук, 5 сотукка чейинки. Ошол эгер кайрак жер болсо 5 сом төлөйт. Биз 50%га сразу кыркабыз. Кен иштеткен жерлердеги айлык акылар алынып салынып, ар бир аймакка тиешелүү болгон орточо айлык акылар эсептелип чыккандыгы да белгилүү болду. Орточо айлык акы эми статистика комитети тарабынан аныкталат. Баткен шаары 11.800 болуп алынган да. Азыр жанагы көрсөткүчтүн баарын бийик тоолуу алыс жакка бара турган, анан кийин бюджетке чоң салымы бар ишканаларды алып салганда, Баткен району 11.800дөн 9.800гө түшүп атат. Мисалы үчүн Алабука району мына 12.600 бул жанагы тоо кен иштеткен ишканалар кошо кошулган. Азыр болсо мына 6.800 болот. Чаткал району боюнча 13.905, ал 900 сом болчу, ал дагы жанагындай тоо кен ишканалары кошулган. Азыр мына 8.700 болот. Жыйын соңунда аталган мыйзам долбоорун депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзам долбоору менен бириктирип алып чыгуу маселеси экинчи окууда жүргүзүлмөй болуп, концепциясын комитет мүчөлөрү колдоого алды. Ушул мыйзамдын аталган маселе жогорку кеңештин фракцияларынын бирдиктүү жыйынында да каралып, депутаттар тобу тарабынан демилгеленип жаткан мыйзамды өкмөттүн сунушу менен шайкеш келтирүү жактары талкууланды. 10 гектардан өйдөнкү
Ал дагы мисалы үчүн 50 гектарга чейин бизде 1600ге жакын жарандарыбыз бар. Аларга 0,2 эсептегенде аябай баягы 50 гектарга өтө чоң 54 миң, 60 миң деген акчалар чыгып кетип атат. Ошо 10 гектардын өйдөкүлөрүнө 0,1 деген коэффициентти колдонгону сунуштап жатабыз. Эң негизги концепция бул мыйзамдын. Эмки 10 жылдыкта, 20 жылдыкта биздин айыл чарбасында иштеген дыйкандарды пенсия берүү чынында биринчи концепциясы да бул кимдин канча жери бар экени концепция эмес чынындачы. Ошон үчүн тегиздөө эле методуна өтүп, бирок өсүү психологиясын кошушубуз керек. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө мыйзам долбоорунун бир вариантын өкмөт да сунуштап келген. Бир канча кызуу талкуудан соң сунушталган мыйзамдарды депутаттар парламенттин алдындагы жыйындарында карамай болушту. Жогорку кеңеш эгемендиктин 25 жылдыгына жана Үркүндүн 100 жылдыгына карата мунапыс жарыялоо тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Демилгечи депутаттардын бири Айбек Алтынбеков парламент радиосуна курган маегинде мыйзам долбоорунун негизги өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Азыркы сунушталып жаткан мунапыс тууралуу мыйзам долбоорунун буга чейин жарыяланган мунапыстардан бир топ эле айырмасы бар. Мисалы, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп абакта отургандар мунапыстын жеңилдиктерин колдоно алышпайт. Эгерде коррупциялык элементи бар, же ошол кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган ошол биздин кызматкерлерибиз болсо, бул таптык кыскарбайт дагы, таптакыр ал адамдарга таркатылбайт. Эгер мунапыс тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анда биринчи жолу 5 жылга чейинки мөөнөткө соттолгон жашы жетелектер эркиндикке чыгышат. Ошондой эле мындай мүмкүнчүлүктөн 60 жаштан ашкан эркектер менен 55 жаштан өткөн аялдар да колдоно алышат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген биринчи, экинчи топтогу адамдар менен 2ден кем эмес жашы жетелек балдары бар болгон үй бүлөдөгү жалгыз багуучу саналган адамдар дагы ушундай эле мунапыстан колдонушат. Ал эми айрым бир категориядагылардын жаза өтөө мөөнөттөрү кыскартылат. Атайлап кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамдарга 10 жылга мөөнөтүнөн соттолгон адамдарга бул 3төн 1-ине кыскартылат. Жана ошондой эле көрүнүш кылмыш жаза үчүн 15 жылдык мөөнөткө эркинен ажыратылган адамдарга 5тен 1-ине кыскартылат. Жана ошондой эле тарбия абагында жазасын өтөп жаткан атайлап кылмышты жасагандыгы үчүн 10 жылдык мөөнөткө соттолгон жашы жетелек балдарга бул тең жарым кыскартылат. Талкуудагы мунапыс тууралуу мыйзам долбоору чет өлкөлөрдө эркинен ажыратылган кыргыз жарандар үчүн колдонулбайт. Муну ошол эле уктурууга катышкан жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын өкүлү Бакытбек Термичиков билдирди. Ошондой эле анын айтымында эгемендик алган 25 жыл ичинде абактан качкандардын эсеби 1000ге жетип калды. Эгер алар өз ыктыяры менен абак жайларына кайтып келише турган болсо, алардын жаза мөөнөттөрүн кыскартуучу жеңилдиктер дагы каралган. Жарандарды мыйзамсыз абакка алган үчүн орган кызматкерлеринин эч кимиси жоопкерчиликке тартылган эмес. Депутаттык комиссия адамдардын мыйзамсыз кылмыш жоона тартылганын изилдеп чыгып, ушундай тыянакка келди. Былтыр Кыргызстанда 111 жаран акталып чыккан болсо, мурдагы жылы 173 кишинин күнөөсү далилденген эмес. Жарандар бейгүнөө айлап жылдап камакта кармалган үчүн орган кызматкерлеринин эч бири жооп берген эмес деп белгиледи депутаттык комиссиянын жетекчиси Тынчтыкбек Шайназаров. Елестетіңіздер, азыралар барып иск менен кайрылса сотқа. Мисалы, мына бир иш боюнча 1,5 жыл мыйзамсыз камакта отурган. 1,5 жыл. Бир койду урдап коюп. 1,5 жыл акталып атат. Ал эмес чыгып атат. Ошол барып айтып атат. Мына ден соолугуму айрылдым, ден соолук. Материалды канча чыгым, малымы саттым, тергөөчүгө бердим, прокурорго бердим, сотко бердим деп чыгат да. Иск берсе. А мен ошол кат менен судебный департаментке кайрылсам, бизде мындай маалымат жок деп атат да. Чынында айрым адамдар бейгүнөө түрмөгө түшүп, өкүмүн күтүп өлүм алдына жеткендери да бар. Ал эми аларды мыйзамсыз кылмыш жоопкерчиликке тарткан кызматкердин алган эң чоң жазасы бул эскертүү же сөгүш. Эл өкүлдөрү адамдардын мыйзамсыз жазага тарткандардын өздөрүнүн жоопкерчилигин кароо керек деди. Соттун өкүмү күчүнө кирсе, канча тергөөчү же прокурор 2014-жылы ушул акталган иштер боюнча, ушул жарандардын иштери боюнча жоопко тартылды. Прокуратурадан жоопко тартылган. Анын ичинен 10 бул руководящий кызматтагылар. Депутаттарды дагы бир жагдай кызыктырды.
Бул акталган адамдар же чындап таза, же акчанын күчү менен иши кыскартылган. Ошондуктан эл өкүлдөрү мында коррупциялык жагдайлар болушу ыктымал деп шектенет. Эмне үчүн алар бир байкуш адамды мыйзамсыз түрмөгө 2 жылга отургузуп коюп, кийин акталып чыккандан кийин ал байкуш ден соолугунан ажырады, эркиндигинен ажырады. Ал деген жартысы өлүп калды да. Анан ошондой абылга кириптер кылган тергөөчү жип менен жүрүш керек да. Маселени иликтеген депутаттар жазага тартууда тил каталуу же акчалай күрөө коюу сыяктуу ыкмалар колдонулбай жатканын кошумчалады. Ошентип талкуунун жыйынтыгында депутаттык комиссиянын мүчөлөрү бул маселени жогорку кеңештин жалпы кароосуна алып чыгууну чечти. Өлкөдөгү мектептердин дээрлик бардыгы интернет менен камсыздалат деп убада кылды Билим берүү жана Илим министрлиги парламенттик комитетте сүйлөгөн сөзүндө. Эльвира Сариеванын айтымында учурда 500гө жакын билим берүү мекемесинде дүйнөлүк тор бар. Өлкө ичинде 2000ден ашуун мектеп бар. Учурда 500гө жакыны интернет менен камсыз болгон. Калган билим берүү мекемелерине интернетти жеткирүү аракети көрүлүүдө. Кошулбаган мектептердин жалпы саны азыр 1651 болуп атат. 467 мектепте интернет бар. Биз бул жерде интернет бар дегенде жана 3G, 4G'ни эске албай эле жалгыз гана проводной интернетти көрсөтүп атабыз. Негизи эң начар акыбал тилекке каршы мына Баткен областында, Жалал-Абад областында, Ош, Чүй, Үскөл областында болуп атат. Министрдин айтымында мектептердин ишин бүтүрүүгө мамлекет тарабынан 300 миллион сом бөлүнгөн. Алардын 200 миллион сому ресиверге жумшалса, 100 миллиону мектептерге интернет кошууга, билим боюнча долбоорлорду ишке ашырууга каралган. План боюнча техникалык мүмкүнчүлүгү жок мектептер дагы катталган. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруу үчүн сөзсүз интернет ар бир мектепте болуш керек. Ал кайсы айылда жайгашпасын. Өкмөттүн мындай демилгеси комитет тарабынан декабрь айында бекитилген. Бирок азыркы тапта иштин кеч жүрүп жатканы эл өкүлүн тынчсыздантты. Эмне үчүн жарым жылдан бери ушуну эми бюджетте бекитилген акча каражаты болсо, эмне үчүн жарым жылдан бери Минфин эми подтверждение берип атат, бул акча каражаты каралган деп. Мен тактап туруп сизге айтайынчы, балким накта эсеп кысабы жок үчүн бербей аттыкпы, азыр айта албайм да азыр. 600дөн ашуун мектепке интернет кошуу үчүн уюлдук операторлорду тейлеген компаниялар арасында тендер жарыяланган. Өкмөттүн каражатынан сырткары 2000ден ашуун бардык мектептерде интернет менен камсыздоого жеке компаниялардын дарамети жетеби деген суроо жаралды. Бул жерде бир топ менчик компаниялардын жетекчилерин, кызматкерлерин чакырганбыз да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жанагы оптоволокно менчик компаниялар барбы? Биз өзүбүз алып барабыз деген. Ким ушуга жооп бере алат? Өкмөттүн каражаты эмес, менчик компаниялар. У нас конкретно в нашей компании был реализован проект «Мегабилим». То есть мы частично несколько школ охватили и обеспечили их интернетом. Ар бир школго интернетти алып барып бериңиздер. Долгосрочный перспективасында оптоволокновый связь барсын. Биз жыл сайын бюджеттен акча бөлүп турайлы, ар бир школго ошо оптоволокновойду тартып барайлы. Бирок 1-сентябрдан баштап 2118 школдо тең интернет болсун. Мектеп окуучуларына шарт түзүү үчүн аталган министрлик айыл өкмөттөр менен тыгыз байланышта иш алып барсын деген сунуш айтылды. Ошо тендер өткөрүп атканда ошол хажайын болгон айыл өкмөттөрдү катыштырып койсоңор. Ошолор дагы көрсө, билсе, укса, эмне иш болорун. Конечно, алар өздөрү ошолор жасаш керек болчу буну. Бүгүнкү күндө алардын мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Муну менен Билим берүү министрлигинде иштин баары солгундап калды деп айтууга болбойт. Жаштардын билимин жакшыртуу менен мугалимдердин ишмердигин арттыруу багытында Билим ТВ долбоорун сыналгы аркылуу көрсөтүү пландалууда. Бүгүнкү күндө мисалы азыр бизде санариптик каналдан 4 канал санарипте болуп иштеп атат. 5-си дагы иштеп атат. Мынакей азыр бизде тиги алыскы аймактардан, айылдардан дагы чалып атат да, ошол жерде туп-тунук жакшынакай көрөт. Ошондуктан бул мүмкүн эле нерсе. Бизде өзүбүз өзара коллектив менен чогулушуп сүйлөшүлгөнбүз. Өзүбүздүн күчүбүз жетет. Декорация маселеси, павильон маселелерини 1,5-2 айда максимум болчу өткөзүп алсак, кеч жакында Эльвира Кубанычбекова менен сүйлөшкөнбүз. Минобразование плюс Минкультура ал колдон келе турган нерсе. Жыйындын соңунда 2017-жылы мектептерге интернет толук жеткирилсин. Мындай ишти шаардан эмес, тоолуу аймактардан баштоо керек деген сунуштар берилди. Парламент радиосу. Кыргызстандын бардык аймактарында. Бишкек FM 90 жана 2, Ош FM 105,
Баткен FM 101,5, Жалалабад FM 100,5, Нарын FM 98,7, Талас FM 90,3, Чүй FM 90,2, Ысыккөл FM 92,6. Иш күндөрү саат 9-дан 17:00 чейин Парламент радиосын уга аласыздар. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.